5 каналда жаңы жылды жыйынтыктоочу жаңылыктардын тамашалуу Hype News кечки чыгарылышы менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Эфирде Данияр Исанов жана Чолпон Карымшакова. Кутман кечиңиздер менен жыл ичинде хайп жараткан окуяларды жыйынтыктап, жылмаюу тартуулоо максатындагы чогулган жаңылыктардагы окшоштуктар, ал жөн гана дал келүү, күлкү, ден соолуктун мүлкү экенин Саламаттык сактоо министрлиги эскертет. Бүгүн майрамга карабай мамлекеттик маанилүү маселелер чечилүүдө. Алар күнү түнү элин ойлоп, ал тургай жаңы жылды тосуудан да баш тартты. Буга кийинки жылга карата өздөрүнүн жеке бюджетин кароо боюнча түрткү болгон. Бул боюнча ой кечиресиздер, бул боюнча кыйшык алынган репортажды сунуштайбыз. Бүгүн күн тартибине 2 маселе коюлду. Алардын бири мектептеги окуучуларды ысык тамак менен камсыздоо жана элди күнү түнү ойлогондорду мамлекеттик камсыздоого алуу маселеси. Кара бурай, менимче кара бурайды мыйзамдаштырыш керек. Что сказать? Мыйзамдаштырсак бюджетке акча көп түшөт эле да. Кара бурай балдардын маселесин чечпейлби биринчи. 7 сомду, 8 сомду давай бекители, анан экинчи маселе көтөрөлү. Biz вообще мыйзам жазылышыбыз керек биз вообще-чи. Чай içпейлби? Башы ооруп кетти. Эчке чыгып келбейлби? Не понимаешь политической ситуации. Анда 3 сом мелүү тыйындагенге токтодукпу? Жок, 7 сом. Катта 3 сом. Доош кайгы 3 сом мелүү тыйындан доош. Аны без 5 сомго токтогойлу. Жашап тура эле болуп берсин. Ой, 5 сомду бюджет көтөрүп алган. Айлык. Депутаттардын айлыгы жөнүндө. Тура айлык. Депутаттардын айлыгы биринчи орунда болуш керек. Депутаттардын айлыгы чечилсе анан биз эми элиталарбыз да, биз аркылуу депутаттарды чечебиз. Биринчи депутаттардын айлыгын жакшылап чечип алыш керек. Машина бар, бензин бар, биз чет өлкөлөргө чыгабыз, андан тышкары жерлерди кыдырып элдер менен жолугабыз. Ошон үчүн депутаттардын айлыгын биринчи орунда жакшы бекитип алышыбыз керек. Депутат коллегаларыбыз маршруткалап жүрөт экен. Кече мен троллейбустан чыгып аткан бир депутат кызыбызды көрүп алып, уялгандан ошол жерде шапкемди база кийип алып өтпөдүмбү бери. Солордун маселесин чечип, Уялбай кантип маршрутка менен жүрүп атат? Нужно прилично выглядеть, на всяких заседаниях приглашают. Депутат должен соответствовать, да? Конечно. Да. Стыдно выйти. мен Франкфурт жана Майянеге барып келейин. Андан кийин бул маселени аягына чейин чыгабыз деп түшүндүрөм. Ошо Маянаны чечип алсак болот да. Майянеден келгенден чечсек, эле убакыт. Кандай бул Маянаны эртерээк чечиш. Ар бириңер өзүңөрдүн немеңерди бирде качайт этпей, келиңиз доошко коюңуз, биз доош берели чечели. И вообще я уже третий день не куру. Элди ойлогондор жылы бою уктабай, элди ойлошуп, чет өлкөлөргө саякаттарга, командировкаларга барып келишти. Эң маанилүү элдерге керек, өздөрүнө керек мыйзамдарды чыгарышып, бүгүн окуучулар менен кошо каникулга чыгып кетишти. А бирок окуучулар жаңы жылдан кийин кайра окууга кайтып келишет. А буларга кворум болобу, болбойбу белгисиз. Күнү түнү элдин маселесин ойлогондор боюнча теманы эми түз эфирдеги маек менен улантабыз. Бизде экинчи студияда Hype News'тун дүжүр эксперти Билерман Калпайтпасов отурат. Саламатсызбы, Билерман мырза? Саламатсызбы. Студияга кош келипсиз. Рахмат. Элдин камын ойлоп, жаңы жыл экенине карабай тер төгүп иштегендерге кандай баа берет элеңиз? Эми бул маселени эки жактан караш керек. Биринчи ак үйдүн ичинен, анан сыртынан. Эми лапша илип, кулакка теппей ачык эле айтып берейин. Они кукурузу не охраняет. Бүгүнкү күндө ачык сөз, кабинетте отуруп алып маселени чечиш оңой эмес. Алар мына азыр эле көрдүңөр, балдарга 7 сом деп мына тамагына чечип жатышат. Демек биз мамлекет алар өлкөнүн жарым бюджетин аларга бөлүп, аларды толук камкордукка алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө аларды эл баксын, мамлекет баксын. Бүгүнкү күндө алар биздин элиталар болуп атат. Билерман мырза, маегиңизге рахмат. Кыргызстанда коррупция менен күрөш уланууда. Бүгүн дагы бир жаран Токойдогу бакты кыркып жаткан жеринен кармалды. Кармалган киши көмүрдүн кымбаттыгынан үйү жылыбай, айласыз небересин Токойго ээрчитип келип, отун үчүн бак кыркып жаткам деп көрсөтмө берген. Коомчулукта резонанс жараткан бул чуулуу окуя тууралуу кабарчыбыз кеп салат. Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш тынымсыз уланып, бул жылы мамлекеттик кызматта иштегендердин арасынан миллиондук пара менен кармалган фактылар катталды. Айрыкча укук коргоо жана сот тармагында иштегендер. Мен да бай болгом, чоң болгом, чөнтөккө акча жыктолгом, жанымда досторум көп эле, күлүп ойнаган.
Бирок бул жолу укук коргоо органдары эң эле коркунучтуу жана эрек кылмыш ишин ачууну көздөп жатат. Аксакал уят дем бул аксакал башыңыз менен эмне үчүн биз шаардын көркү болгон даракты сиз кесип атасыз. Сиз азыр бул жөн эле тураган багып кетип калган. Эми уурдайм десек Азыр бир чоң резонанстуу кылмыш иши ачылганы турат окшойт. Бизге укук коргоо органдары кандай кылмыш иши экенин бирок алдын ала айткан жок. Буга чейин берилген маалыматтар боюнча мамлекеттин казынасына чоң зыян алып келген кылмыш ачылат деген маалымат айтылган болчу. Азыр эми биз инспекторлордон сурап көрөбүз бул жакта укук коргоо органдарынан кандай кылмыш иши ачылат экен. Саламатсызбы? Сиз алдын ала айтып кетсеңиз, бул жакта кандай кылмыш ачылып эмне болуп жатат? Көрүп атасыңар, биздин шаарыбыздын экологиясын бузуп мына арчаны кетип атат. Эгер миллиард турдабай кичинекей эле арчаны кесип туруп азыр биздин табиятыбызга зыян келтирет. Эмнеге бул жакка келип чырпыкты кыйып баштадыңыз? Кураган баг экен, кураган. Өмүр жок, жап-жашындай болуп турбайбы? Толтурат этекте кылмыш келип, ошолор кармабайбы? Айта берет да, мына жакынакы көрсөңөр болот. Бүгөп турган эле дарак, алгыла, мүлкүн алгыла, давай камайбыз. Машинага тагыла. Кел, машинага жүктөгө да, давай кел. Не трогайте камеру. Органдары бир кураган бакты кырканы жаранды кармап кетишти. Мага кандай жаза көрсөтүлөт? Убакыт көргөзмөкчү. Жазгүл Мадинова, Шабдана Гүлжигетов, 5-канал Hype News. Бул теманы биз кайрадан дүжүр экспертинен талдайбыз. Билерман мырза, коррупция менен күрөш кандай жүрүп жатат? Эми кандай десем, туура кылат, иштеп жатышат. Коррупция менен күрөш болуп атат. Тиги бул токойчуну кармаганы, бул Кыргызстандагы коррупция токойго чейин барып калганы. Ошол токойго чейин азыр баардыгынын абери айрандай болуп коомдун алдында төгүлүп жатканын көрсөтүп жатпайбы? Иштеп жатышат, миллиард жегендерди кармай албайт. Эми аларда акча жок. А бул жерде факт турат. Маселе ушунда. Рахмат. Ишкекти иш кылгандар анда жашаган ар бир жаран. Ага карабай өкмөт менен президент күнөөлүү деп 2 жолу митингге чыгышты. Ошол эле учурда ар бир ишкектин жашоочусу эски машинасы жана калдыктарды жакканын токтотпой келишет. Бүгүн биздин студиябызга жарандык эко-активист Канакей Воздухова келген. Саламатсызбы, эфирге куш келипсиздер. Рахмат. Бишкектеги аба ырайы туурасында айтсаңыз, мынакей азыркы кездеги табияттын бузулушу жөнүндө. Бишкекте аба бузулуп кетпеди, айбачы. Мэрия бизди маска кийгиле, маскага дагы болбой калды. Биз мындай противогазды кийип калдык да, ошол дагы калды. Түшүнгөн жокпуз. Маскаңызды чечип алып сүйлөсөңүз жакшы болор эле. Бул Бишкектин абасына такыр чыдаганга болбой калды. Бишкектин тургундарына айтарым, ошондой кылгыла. Бул 15-этажда такыр эле дем алуу мүмкүн эмес экен. Рахмат маегиңизге. Бишкекте музейлердин биринде маданияттын өзгөчө түрү көрсөтүлүүдө. Көргөзмөгө коюлган картиналарды көрүү үчүн шаар тургундары өзгөчө айлыктар агылып келүүдө. Ал эми уюштуруучулар бул иш-чараны кыргыз коомуна жаңыдан келген искусство деп баалап жатышат. Элдин оозун ачырган искусствонун бул түрү тууралуу кабарчыбыз баяндайт. Долларга көз кычылса, алтын каскан келин сат, ысык көлдө жериң сат, оптом десе четелдик, көлгө кошуп элиң сат, койду жаары чериң сат, жылкы жаары кериң сат, айраның сат, сүтүң сат, байымын деп бүтүн сат, тукум болор малыңды сен билин сатпай үчүн сат, жагып калса бирөөгөн ай жакшы көргөн түшүң сат, топчуларда пул болот, ага кошуп күчүң сат, сат. Сата бер
Музейдеги бул көргөзмө коомдун кызуу талкуусуна алынды. Муну уюштуруучулар искусство деп жатышат. Бул канчалык деңгээлде искусство? Анда эмесе муну уюштуруучулардан сурап көрсөк. Саламатсызбы? Сиз бул жактан уюштуруучу бүгүнкү көргөзмө боюнча айта кетсеңиз. Саламатчылык кыздар. Бул биринчи жолу Кыргызстанда уюштурулду. Ушундай бир жакшы бир жаңылык болду Кыргызстанда. Жакшы нерсени алып келип искусство мынакей жаштарды өстүрөлү деп атабыз. Элге мындай билим берели деп атабыз да. Бул жакта ички кийимди коюпсуздар. Бул канчалык деңгээлде искусствого жатат? Бул деген алыстан карасаң көпөлөк болуп көрүнөт. Буну жогорку искусствону түшүнүш керек да. Бул деген келип биздин кыздарыбызды бузуп атышат, жаман үлгү көрсөтүп атышат. Бул биздин сиз мындай жигиттер такыр мындай музейге келип бир китеп көргөн эмес. Ошон үчүн ушинтип сүйлөшөт да. Мына айылдыктар бул маданиятыңызды көтөрсөңүз жакшы болот эле да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жакта чыр чыгып кетти. Бул канчалык деңгээлде искусство экенин биз көрүүчүлөрдөн сурап көрсөк. Саламатсызбы? Сиз бул жактан көргөзмөгө келиптирсиз. Бул жактан канчалык деңгээлде жаңылыктарды көрө алдыңыз? Жаңы искусствону көрдүм. Көрүлө жүргөн искусство экенин көрсө. Бирок искусство экенин билбеп турмун. Сиз көрүлө жүргөн дейсиз. Кайсыл жактан көрдүңүз эле буга чейин мындай искусстволорду? Айта албайм. Бул өзгөчө көргөзмөнү көрүү үчүн Европада көп жылдан бери жашаган Рафаэль Базарбаев да келген. Анын айтымында демократиянын туу чокусу, тагыраагы гендерлик теңдикке жетүү үчүн кыргыз коомуна искусствонун ушундай түрү керек дейт. Мен өзүм Европадан келдим. Бул Европа үчүн, батыш үчүн албетте жаңылык эмес, Кыргызстан үчүн жаңылык болуп атат окшойт. Мына элдер таң калып түшүнбөй калгандар болуп атат. Мындай көргөзмө бул дүйнөнүн көп жеринде, айрыкча батышта, Европа өлкөлөрүндө болуп эле турат. Кыргызстан үчүн жаңылык болуп атат окшойт. Албетте эл бара-бара үйрөнүп кетет. Буга деле ушундай көргөзмөлөрдү тез уюштуруп турса, бул мына искусство да бул, мына дүйнөлүк классиканын бир шедеврлери коюлуп атат. Батыш өлкөсүнөн келген искусство өкүлү менен баарлашып жаткан учурда кыргыздын каада салтуу үчүн күйгөн патриоттор баарлашууга мүмкүнчүлүк берген жок. Бул менталитетте отура берсе маданият өнпөй калбайбы, анан бара-бара эл үйрөнүп кетет. Ушундай көргөзмөлөр тез уюштуруп туруш керек. Качан кыргыздын балдары чачын боеп, мондага боеп жүрчү эле. Бул деген биздин улуттук нарк населибизге каршы келип атпайбы? Эркектер кантип чачын боечу эле? ГИП, Европанын баары ушулардын баарын алып келбедиби? Терем искусствону түшүнбөгөн балдар ушинтип айылдан келген балдар ушинтип айтар экен, буларга көңүл бурбай эле коюш керек. 2019 жылдын эң чуулуу иш-чараларынын бири дал ушул көргөзмө болду. Бул искусство кыргыз коомунда өйдө көтөрүлөбү же ылдый түшөбү, аны убакыт көргөзөт. Айтолкун Анапияева, Арген Молдалиев, Hype News 5 канал үчүн. Бизде кайрадан эле дүжүр эксперт Билерман мырза, сиз бир эле саясат эмес, коомдогу маданий темаларга да эксперт болуп жүрөсүз. Бул сүрөт галереядагы окуяга кандай баа бересиз? Ооба, сиз туура айттыңыз. Мен бардык темада жооп берүүгө даярмын. Зарыл болгон учурда акты кара, жашылды кызыл кылып айтуу деле колдон келет. Эми галерея боюнча биз буга чейин бизде деле төө чечмей деген болгон. Азыр көпөлөк болуп калган турбайбы? Бирок бул биздин салтта жок. Бул урматтуу кыргызстандыктар, биз ар бирибиз өзүбүздүн баалуу нерселерибизди сакташыбыз керек. Бул көргөзмө дагы качан болот экен, жигиттер болсо мага айтып койгулачы. Билерман мырза, аны биз билбейт экенбиз. Эфир кетип атабы? Ооба, кетти, бул түз эфирде. Кечирип коңуздар. Кооптуу шаардын камералары Ишкекте көп кылмыштарды гана ачпастан, айрым мамлекеттик кызматкерлердин жеке маалыматтарын элге ачык алып чыкты. Эми кооптуу шаар долбоорунан корккондор камерага карап түздөнө баштады. Кооптуу шаардын камерасынан коркпогон жарандар ментеп камераны карап түздөнө баштады. Ал эми айрым мамлекеттик кызматкерлердин болсо жеке маалыматтары ачыкка чыгып, эл алдында талкууга түшкөн. Кооптуу шаардын капканына түшүп хайп болгон жылдыздарды Ишкектин эң алдыңкы иликтөөчүлөрү ит менен издөдү. Бирок биз алардан биринчи болуп таптык.
саламатсызбы? Айтсаңыз, жанакы кооптуу шаардын камерасына түшүп калган мырза сиз кентип атат, ошол чын элесизби? Эми биринчиден ал мен эмес. Мага окшош бирөө болуш керек. Экинчиден мен түшүнгөн жокмун да. Бизге окшогон эркектер көп, мындай жүргөндөр көп. Жо, токтосоңуз, кечиресиз. Жаныңызда сулуу айым отурат да. Отурат ооба, азыр. Тиги экинчиден силер кооптуу шаар дегенсиңер. Жо, байке сиз токтосоңуз. Муну дагы. Байке. Кооптуу шаар долбоору азырынча Бишкекте гана эмес, Кыргызстандын бардык аймактарында камералар орнотулар айтылат. Ага чейин адистер унаанын ичинде маданияттуу олтурууну үйрөнө берүү ашыктык кылбайт деп эскертет. Айжамал Бакытбек кызы, Шабдан Гүлжигитов, Хайп Ньюс 5-канал үчүн. Кооптуу шаардын камералары кодулдарга чейин ыйлапты. Буга чейин майылердин колун майлагандар эми камераларга түшүп, мамлекеттик бюджетти жалаң эле жол эрежесин бузгандар толтуруп калышты. Улуу урматтуу гайлер, биз силердин кадырыңарды билдик. Силерди сагындык. Көчөдө турганда силер менен сүйлөшүп кандай сонун эле. Кучаттап, ассаламу алейкум дегенде 200 сом карматып эле кетип калчу элек да. Ошол күндөр өтүп кетти. Азыр камералар менен сүйлөшө албай атабыз. Жо сүйлөшүп көрдүм бирөөгө менен. Айттым, тааныштарыма айттым. Эч ким тааныбайт экен. Билерма мырза, эмне үчүн коопсуз шаарды мырзалар кооптуу шаарга айландырды? Эми азыр чынын айтканда эркектерде эч бир эркиндик калбай калды да. Эркектерде коопсуз шаар деген азыр аябай кооптуу болуп калбады. Билерман мырза, жыл бою бардык темага комментарий берип, эксперт болгонуңузга ыраазычылык билдиребиз. Жаңы жылыңыз менен. Мен эксперт болгондо тиги үйдө балдарым дагы мен теледен көрүп үйдөн көрбөй калбасын. Мейли, жакшы болгонсуздар. Мен барайын. Жыл мыктылары аныкталды. Супер ырчы айым, супер ырчы мырза, Айтор мыктынын мыктыларынын арасында сиз болбой калсаңыз капа болбоңуз. Анткени жыл жаңырганча дагы бир наамдарды ойлоп таап, сиз дагы демеушүлүк кылсаңыз, сөзсүз жылдын мыктысы болуп чыга келесиз. Биздин кабарчыбыз дагы быйылкы Чочко ой кара кийик жылындагы мыктыларды аныктоо аземине катышып келди. Дал ушул жерде мыктылардын мыктысын, күчтүүлөрдүн күчтүүсүн таңдай турган убакыт келет. Бүгүн сиздер менен чогуу ушул жерде ким мыкты экенин чогуу аныктайбыз. Саламатсызбы Мерим айым? Сизди бүгүнкү сыйлыгыңыз менен куттуктайбыз. Кандай сезимдер болууда? Здравствуйте, да, спасибо большое за поздравления. На самом деле, конечно, я знала, что я выиграю такой приз, но это было для меня неожиданностью. Ну, вы можете меня больше не беспокоить, меня там ждут просто. Дагы бир суроо. Сизде конкуренттериңиз көп эмеспи? Эми бул сыйлыгыңыз хейтерлердин арасында дагы талкууну жаратат экен да. Ошого хейтерлериңизге кандай жооп бербедит? Конечно, спасибо моим хейтерам. Благодаря им я, наверное, выиграла, получила вот такую награду. Азыркы учурда сахна артында биз менен жылдын мыкты диван эксперти отурат. Анын кантип ушул даражага жеткенин чогуу байкап көрөлү. Саламатсызбы? Сыйлыгыңыз кут болсун. Кантип сиз диван эксперти аталып калдыңыз? Эми диван отуруп деп айткан бул туура эмес болот да, туура эмес айтылат. Диванда отуруп айткандай мага жөн эле комментарий калтыра бербейсиң да. Ойлоносуң, анализ жүргүзөсүң. Ким эмне кылып атат, кандай кылып атат, движение кандай движение кылып атат. Ошонун баарын мен өзүм анализдейм. Анализдеп туруп, анан кийин комментарий калтырам. Ошондо сизде хейтер деп атаса болобу? Хейтер деп атаса негиз болот. Мен 10 миңден фейк аккаунттарым бар. Каласам мен жылдыздарды, каласам хит кылам, каласам ырчыларды хит кылып коем да. Ларасыдан баклажан. Жылдын мыкты ырчы мырзасы наамын алдыңыз. Бул сиз үчүн канчалык деңгээлде күтүүсүз белек болду? Кыйындарга кантип күтүүсүз болмок эле. Демек сиз чынында бул сыйлыкка татыктуумун деп ойлойсуз? Албетте, конечно.
азыркы учурда деген эң башкы эреже деген бул деген. Танышың болсо танкасың, танышың жок болсо манкасың. Чыныгы элдик таланттар эмне болот? Элдик талант эмес, Инстаграмдан отуруп жазасак болчу. О, сөз жоқ. Мынау теле келген қыздар мынандай ыйык сахнаны тебелеп ит кылышты булар деген. Бардығын барын булгап түштү. Эже, бул микрофон деген ыйык сиз эмне тийишип атасыз? Айтолкун айым, саламатсызбы? Жеңишиңиз кут болсун. Бул жеңишке жетүү сиз үчүн оңойго турбаса керек. Саламатсыздарбы? Рахмат. Ооба, мен үчүн бул жеңишке жетүү аябай оорчулукка турду. Анткени мен өзүм Instagram звездасы болгондуктан бул көйнөктү алып, реклама кылып беришим керек. Ошо биз деген ушинтип иштейбиз. Анан бүт бардык Instagram магазиндерди мага кайрылгыла, мен бүт бардык көйнөгүңөрдү, бүт бардык кийим кечелердин баарын реклама кылып берем. Подписчик көбөйтүп берем. Совет мырза, айтсаңыз, сахнаны сахтага кече эле кадам таштаган жаштар көптөгөн наамдарды алып атышат. Сиз көп жылдан бери тажрыйбасы бар таланттуу ырчы катары эмне үчүн бул наамга дагы эле жете элексиз? Биз элдин ырчысы, бизге мен сыйлык үчүн эмес, сыймык үчүн гана ырдайм. Мага мындай сыйлыктын кереги жок. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көргөндөй эле жылдын мыктылары кимдин капчыгы калың болсо ошолорго ыйгарылат экен. Ал эми чыныгы элдик таланттар дайыма элдин эсинде түбөлүккө кала бермекчи. Талай Гүлерматова, Арген Молдалиев, Hype News, Атайын 5-канал үчүн. Үндүк албайт белеңиз, кошунун базар басында алсак. Тирүүбү, мында адалбы деп сурайын дегем да. Жакында жаңы хит эксклюзивдүү ырдын бет ачарын сунуштайбыз. Арбаңыздар, ассаламу алейкум, кандайсызбы? Эмелди көп күттүрбөй, ырыңызды баштай берсеңиз. Эми баягы Күйдүмчок деген ырды билесиңер да. Анан ошо Күйдүмчоктун ойлоп көрсөм, кыргызчасы бар экен, орусчасы жок экен да. Ошон үчүн ойлонуп, толгонуп отурдум да, анан кийин ошо орусча ырдап көрсө кандай болот экен Күйдүмчокты деп анан түнүгүнө отуруп жазып анан алып келдим. Мына азыр ырдап берейин. Бет талап кылынды ушуга? Буга бир 10 күндөй отурдум окшойт. Катуу кыйналган экенсиз. Катуу кыйналдык. Сугана родилась ёлучкаңе, биле сугана дегиңе, росла зимою летомаңе, стройнаяңе, а дегиңа зеленаяңе. Жак не болуп калды? Жыл ичинде хайп жараткан окуяларды жыйынтыктап, жылмаюу тартуулоо максатында чогулган жаңылыктардагы окшоштуктар ал жөн гана дал келүү, замандаш. Күлкү ден соолуктун мүлкү экенин унутпайлык. Жаңы жыл ар бириңиздердин үйүңүздөргө береке, молчулук, токчулук алып келсин. Асманыңыздар ачык болсун. Жаңы жылым жаңырып, жаңы бақыт ағып